Баткенде өспүрүмдү жыныстык катнашка көндүрүп шантаж аркылуу акча өндүргөн кыз кармалды. Разаков шаарынын 2003-жылы туулган тургуну ушунда Сүлүктөр шаарынын 16 жаштагы тургуну менен таанышып, аны өзүнүн мурдагы таанышы 20 жаштагы жаран менен телефон аркылуу тааныштырган. Ал аларга көмүскө жай уюштуруп, жыныстык катнашка барууга ортомчулук кылганы аныкталган. Кийин пикир келишпестиктен улам жарандан шантаж жолу менен акча өндүргөнгө аракет кылган. Ал 50 000 сом талап кылып, жаш кызга опузалап акча табуунун жолун үйрөтүп, акчанын жарымын этап-этабы менен анын банктык картасына которуп алган. Бул факт боюнча Кылмыш жаза кодексинин 208-беренеси менен кылмыш иши козголуп, шектүү убактылуу кармоо жайына киргизилди. Учурда тергөө иштери уланууда. 4 жашар кыз зордукталды. Токтогулда өспүрүм кызды зордуктап жүргөн деп 3 адам кармалды. Кыздын энеси милицияга кайрылып, кызы 5 айдан бери зордукталып жүргөнүн айтты. Кылмышка шектүү катары Токтогул районунун 15, 19 жана 27 жаштагы тургундары кармалды. Жаш жигит мечиттен телефон уурдап. Бишкектеги мечиттердин биринде уюлдук телефон уурдалып иш козголгон. Шектүү катары 18 жаштагы СА кармалып, убактылуу кармоочу жайга киргизилген. Учурда анын ушул сыяктуу дагы 2 кылмышка катыштыгы бар экени айтылууда. Биз ушу жол кырсыгынан улам ушул состоянияга түшүп калды балам. Эч бир ата энени Аллахым бала менен сынабасын. Ассаламу алейкум, урматтуу кыргыз элим. Мен Кубанычбек кызы Кымбат. Мындан алдында сиздерден жардам сурап кайрылган элек. Ушу баламдын акыркы жолку ошо 4-чү операциясына жардам берип кетиңиздерди суранам. Операция Түркия мамлекетинде болгондуктан бизге $45 000 акча каражаты керектелүүдө. Бизде андай акча каражат жок болгондуктан сиздерден жардам сурап кайрылабыз. Көптү көрсө көл болот дейт. Алланын ыраазычылыгы үчүн 5 сом 10 сом болсо да жардамыңыздарды аябаңыздар. Ушу балам бутуна туруп басып кетсин көптүн катарында. Сиздердин жардамыңыздар менен мына ушунчалык кыймылга келип отурат. Менин балам азыркы учурда башында аппарат менен жашап жатат. Баарыңыздардан Аллах таалам ыраазы болсун. Ушу баламдын басып кетүүсүнө себепкер болгуңуздар. Аллах таалам ыраазы болсун. Туткан орозоңуздар кабыл болсун. Аллах тааламдын сыноосу экен, баарына шүгүр кылабыз. Биз алдамчы, мошенник эмеспиз. Бардык карта өзүмө караштуу, өзүмө таандык. М-банк 3197 Кымбат К деп чыгат. Ошол эле номерде оденги бар. Россия өлкөсүнөн котором дегендерге Сбербанк учурда Россия өлкөсүндө мигрант болуп жүрөт. 5 сом 10 сом болсо да жардамыңыздарды аябаңыздар. Биз үчүн өтө чоң жардам ошол дагы. Баарыңыздардан Аллахым ыраазы болсун.